Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен улуттук нарк жөнүндө президенттин жарлыгын ишке ашыруу максатында Элечек Кыргыз эне символу аттуу иш-чара өткөрүлдү. Ага облус башчысынын орун басары Мира Сидикеримова катышып, өз сөзүндө улуттук кийимдер даңазалоо багытында иштер улантылаарын, алдыда облус аймагында 100 элечек сыяктуу акциялар өткөрүлөрүн айтты. Мынакей бүгүнкү иш-чарабызда биз областтын аймагындагы өзгөчө Талас районунун жана Талас шаарынын мыкты аялзаттарын, активист, жарандык коомдор, билим берүү мекемелеринин кызматкерлерин алып, элечекти ороо боюнча мастер-класс өткөрүп жатабыз. Бул мастер-класстын жыйынтыгы биздин облустун аймагындагы келечек муундарыбызга элечекти кийүүнү мурас катары калтырабыз. Ошол үйгө келгенде ошол шөплөсү алынып, чачы экиге өрүлүп, баягы 40 чач болуп келет да. Анан экиге өрүлүп туруп, мондай чачтык тагылат. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 9 декабрында Кыргыз элечеги ЮНЕСКОнун материалдык эмес, маданий мурастар тизмесине киргизилген.